Бүгүнкү алынган акыркы жаңылыктар топтому. Шайлоо кайсы талапкерлер 1 миллион сом күрөөсүн кайтарып алат? Туркиянын президенти Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Ысык көлдө журналист сарайына асынып алды. УКМК Раим Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпетдиновду кармады. Дастан Бекешев бийик зоодон секирип. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен болмокчу. Садыр Жапаров Эрдоганга оригиналдуу ыраазычылык билдирди. Президенттик шайлоонун алдын ала чыккан жыйынтыктарында лидерлик кылган Садыр Жапаровга кечээттен тарта дүйнөлүк лидерлерден куттуктоолор келип жатат. Ар бирине Жапаров өз Инстаграм баракчасында ыраазычылык билдирип, жылуу сөз менен жооп кайтарып келүүдө. Бул ирет Туркия башчысы Режеп Тайип Эрдогандын куттуктоосун алган Садыр Жапаров анын куттуктоосуна оригиналдуулук көрсөтүп жооп кайтарды. Ыраазычылык сөздөрүн түрк тилинде жолдогон Жапаров жолдомосунда Туркия башчысына куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкө арасындагы ар тараптуу мамилелер бекем калаарына болгон ишеничин билдирген. Урматтуу өлкө башчысы, тууганым, президенттикке тандалганым үчүн, жиберген жылуу куттуктооңуз үчүн жана каалаган жакшылыктарыңыз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Туркия Кыргызстан үчүн болгону бир стратегиялык өнөктөш эмес, тууганбыз. Туугандыгыбыздын артынан стратегиялык гана мамилебизди жакшыртпастан, ар тараптуу өнөктөштүгүбүздү өнүктүрүүгө болгон күч аракетимди жумшоого даярдыгымды билдирем. Дос жана тууган Туркия мамлекетинин жарандары үчүн чын ден соолук жана бакыт таалай каалайм дейт кайрылуусунда Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. УКМК Раим Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпетдиновду кармады. Атайын кызмат тарабынан Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпетдинов кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. УКМКнын билдиришинче, Сабай айылындагы мектептин спорт залынын курулуш иштеринин суммасы 1 миллион сомго негизсиз жогорулатылганы аныкталган. Ошондой эле Сайпетдинов аталган объектинин сапатсыз жасалганына карабай, эксплуатацияга берүүгө макул болгон. Мындан сырткары, Ош шаары жана облусунун аймагында уюшкан кылмыштуу топ түзүп, ар кандай жосунсуз иштерге барганы туурасында сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы айтылат. Бул иш боюнча Сайпетдинов күбө катары сурак берүүдө. Белгилей кетсек, Мунарбек Сайпетдинов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун-басары Раймбек Матраимовдун өкүл баласы. Буга чейин чекистер анын үйүн, жумуш ордун тинткен. Андан соң ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен да жолуккан. Булак Спутник KG. Бекешев бийик зоодон секирип көпчүлүктү таң калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев зоодон секирди. Бул тууралуу видео Кыргызстандагы Бенджи Джемпинг менен алектенген компаниянын Инстаграм баракчасында жарыяланган. Бекешевдин бул секириги социалдык тармакта көпчүлүктүн талкуусуна алынып жаткан учуру. Экстремалдык эс алууну жактырганын айткан депутат Бекешев биринчи жолу бийиктиктен секиргенин билдирди. Анын айтымына караганда, бийиктиктен секирүүгө даярданып жатканда абдан корккон, бирок аталган жерге келгенде коркунучу жок болуп кеткен. Көпчүлүктүн алкышына татыган Бекешев бул секириктен унутулгус бир эмоция алганын белгилеп, жарандарды активдүү эс алууга чакырып, эксперименттерден коркпоого үндөдү. Ошол эле учурда видеону көргөн социалдык тармактын колдонуучулары мындай бийиктиктен жактырбаган саясатчыларын да аркансыз ыргытып жиберүү тууралуу комментарийлерди да калтырып жатышты. Булак Назар Ньюс KG. Шайлоо кайсы талапкерлер 1 миллион сом күрөөсүн кайтарып ала алат? Борбордук шайлоо комиссиясынын алгачкы жыйынтыгы боюнча президенттик шайлоодогу 7 талапкер 1% чектен өттү. Шайлоо тууралуу мыйзамдын негизинде аларга шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Бул талапкерлер шайлоодон кийин 10 күндөн кечиктирбей фондунун булактары жана чыгымдары тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына маалымат бериши керек. 1%дан көп добуш топтогон талапкерлер: Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бабыржан Төлбаев, Мыктыбек Арстанбек, Абдел Сегизбаев, Имамидин Ташев, Клара Сооронкулова. Булак Баракелди сайты. Садыр Жапаров кызматын качан тапшырат? Садыр Жапаров инаугурациядан кийин премьер-министрликтен расмий түрдө кетет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Рысалиев билдирди. Инаугурациядан кийин ал расмий түрдө премьер-министрлик ыйгарым укуктарынан баш тартат. Азырынча премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып турат, деди ал. Эске салсак, премьер-министр Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн 2020-жылы 14 ноябрда убактылуу ыйгарым укуктарын токтоткон. Ал 10 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын тандоо боюнча референдумда шайлоочулардын 79% добушуна ээ болгон. Булак Назар Ньюс KG.
Дүйнөлүк маалымат каражаттары да Кыргызстандагы президенттик шайлоого жакындан байкоо жүргүзүштү. Басылмалар менен сайттардын көбү алдыга чыккан Садыр Жапаровду улутчул, популист деп сыпатташат. Алар жаңы президенттин алдында экономикалык маселелер, салттуу өнөктөштөр менен мамиле алака түзүү өңдүү оңой эмес иштер турганын белгилешет. Аларда Жапаров Орусиялык Коммерсант гезитине берген кеңири интервьюсунда төрмөдө отурган жеринен кантип элди көтөргөнүн айтып берип, Бакиевтерге байланышкан суроолорго жооп берди. Нью-Йорк Таймс гезити 10 январдагы макаласын популист түрмөдө отуруп чыккан киши президент барымтага алуу үчүн айыпталган адам Кыргызстандагы шайлоону жеңди деп атады. Эрте президенттик шайлоого буга чейинки бийликке каршы көтөрүлүш жеткиргенин белгилеген автор тоо койнундагы Кыргызстан борбор Азиядагы жападан жалгыз демократиялык өлкө экенин жазат. Сентябрда ал 52 жаштагы Жапаров губернаторду барымтага алууну уюштургандыгы үчүн түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Ал өзү мындай айыптоонун артында саясат турганын айтып келди деп уланткан гезит октябрдагы талаштуу парламенттик шайлоодон башталган нааразычылык акцияларынын натыйжасында ал түрмөдөн чыгып барып, түз эле премьер-министрдин креслосуна отурганын баяндайт. Автор андан ары жекшембидеги басма сөз жыйынында Жапаровдун Кыргызстанга саясий туруктуулук керек деп айтканын белгилейт. Басылмада орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун Эхо Москва радиосуна берген интервьюсундагы сөздөрүн да келтирген. Дубнов Жапаровду элдин жашоосу тез оңолот деп, убаданын аркасы менен бийликке келген популист Робин Гуд деп сыпаттап, Кыргызстандагы системаны 48 саатта төңкөрүшкөнүн эске алганда, өлкөдөгү мамлекеттик институттар канчалык морт экенин айтса болот деген баасын берген. Гезит жакырчылык кландардын атааңдаштыгы жана аймак аралык ажырым өкүм сүргөн шартта өлкөнү көзөмөлдөө кыйын болгонун, өкмөттөгү айрым аткаминерлер Кытайдан аткезчилик менен ташылган товарлардан өздөрү үлүш алып турганын жазат. Булак Азаттык KG сайты. Ысык көлдө журналист сарайына асынып алды. Ысык көлдүн Каракол шаарында облустук телеканалдын журналисти асынып алды. Бул туурасында Ысык көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Супер KGге билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 12 январга караган түнү болжол менен саат 12 чамасында болгон. Каракол шаардык милициясына тез жардам кызматынан билдирүү келип түшкөн. Анда 1991 жылы төрөлгөн кыз облустук телеканалдын журналисти Каракол шаарындагы үйүнүн сарайына асынып алгандыгы тууралуу айтылган. Учурда аталган окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Дагы кошумча маалымат бериле тургандыгы айтылды. Булак Супер KG. Нурболот Үсөнбаев: Кыргызстанга АКШ вакцинасы сунушталды, бирок анын бир кемчилиги бар. Кыргызстанга коронавируска каршы эмдөө жүргүзүү үчүн алгачкы талапкер катары АКШнын Pfizer вакцинасы сунушталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Кыргызстан коронавируска каршы вакцинация боюнча эл аралык COVAX программасына мүчөлүк кылат. Анын алкагында бизге алгачкы талапкер катары АКШнын Pfizer вакцинасын сунуш кылышты. Биз анын канчалык ыңгайлуу экенин иликтеп көрүшүбүз керек. Азырынча бир кемчилиги катары анын сактоо шарты каралып жатат, деди Үсөнбаев. Анын айтымында бул вакцина -70 градуста сакталышы керек. Ал эми Кыргызстанда буга техникалык жактан мүмкүнчүлүк жок. Биз колдонуп жүргөн мурдагы вакциналардын бардыгы +1 же 2 градуста сакталчу. Учурда Россиянын вакцинациясын алуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди министрдин орун басары. Буга чейин Россия Федерациясы Мамлекеттик Думасынын депутаты, Илимдер Академиясынын академиги Геннадий Анышченко Кыргызстандын бардык жарандарына коронавируска каршы вакцина алуунун зарылдыгы жок экенин айткан. Булак Назар Ньюс KG.